16 сабак imperatives. Imperatives деген эмне? Негизи кыргызчага түз которсок, буйрук дегенди түшүндүрөт. Бирок биз буйрук дегенде сөзсүз бай илеп бергиси менен мындай грубо айтылган сөздөр ойго келген үчүн андай эмес. Кыргызчада эшикти жаап коесуңбу, терезени ачып койчу, же моуну алып берип койчу, же болбосо жүр бир жака барып келели, жүр моуну кылып коелу деген мааниде. Бул темада сиздер аябай көп сөз жана сүйлөм үйрөнөсүздөр. Разговорныйга ушул тема менен баштадык десек болот. Анда эмесе кеттик. Close the билесиздер. Close the window, please. Терезени жаап койчу, сураныч деп атат. Эми ушул мен могул жерге сары менен белгилеп койгон ылдыйдагы сөздөрдүн бардыгын close the window'га алмаштырсаңыздар болот. Мисалы, close the door, please. Эшикти жаап койчу. Же болбосо close your mouth, please. Оозуңду жаап ал, мисалы, чымын кирип кетет деген мааниде. Close your eyes, көзүңдү жум, please, аягына please кошуп койсоңуздар, сураныч, вежливо. Негизи англисчеде көп эле please аябай көп колдонушат. Бизде кыргызчада көзүңдү жумуп алчы деген ансы деле сылык болгон үчүн көп аябай эме кылбайбыз. Эми ушул close'дун тескерисине эле open, бул ач деген, наоборот. Open the window, please. Терезени ачып койчу, эшикти ачып койчу, оозуңду ачып койчу, бирдемкени салып коеюн деген мааниде болсо, ушундай болот. Open, close. Сиз бул сүйлөмдү могу сары жерлерде алмаштырсаңыз эчтеке өзгөрбөйт, то есть мааниси өзгөрбөйт, сүйлөм туура болот. Сүйлөмдөрдү жаттап алсаңыз да болот, күнүмдүк жашоодо эң көп колдонулган сүйлөмдөр. Кийинкилер дагы так эле ошондой. Кеттик. Let's go to the supermarket. Кеттик супермаркетке барып келели, кеттик маркетке барып келебиз. Кеттик бир жака барып келебиз. Кеттик үйгө барып келебиз. Let's go home. Мисалы үчүн. Кеттик үйгө. Бир досубуз же бирөөнүн кеттик үйгө. Жүр мектепке. Жүр эмеге залга барабыз деген мааниде. Let's go gym. Let's go to the gym. Let's go to school. Могул жерде туну кошуп, let's go to school. Let's go to the gym. Let's go home. Окшош, кеттик. Please don't sit on the chair. Биз могу on дегендерди кийинки сабактарда өтөбүз. Азырынча жөн эле сүйлөмдү жаттап, күнүмдүк жашоодо колдоно берсеңиздер болот. Please don't sit on the chair. Сураныч стулдун үстүнө отурба дейт. Ушул сарыны эле ылдыйдагы сарылар менен алмаштыра берсеңиз болот. Please don't sit on the floor. Полго отурба. Please don't sit on the ground. Жерге отурба. Please don't sit on the roof. Шыйпырга, крышага отурба. Please don't sit on the TV. Телевизордун үстүнө отурба, сынып калат, TV деген кыскартылышын сүйлөшөт. Негизи television, телевизор, телевизор. Кийинкиси кеттик. Clean your room, please. Комнатаңды тазала. Бул сарыны ылдыйдагы сарылар менен алмаштырып, переводторуна карап жаттай берсеңиздер, бул сүйлөмдөр аябай жеңил, күнүмдүк колдонула турган. Clean your room, please. Комнатаңды тазалап алчы, сураныч. Clean your shoes. Бут кийимдериңди тазалап алчы, сураныч. Clean your brain. Мээңди тазалап алчы, сураныч деп бирөөгө какшыктаганда, бирдемке кылганда айтсаңыз болот. Или же болбосо clean your soul, please. Азыр Рамазан айындабыз, ыйык Рамазан айындабыз. Рухуңду тазалап ал. Clean your soul, please. Кеттик кийинкиси. Eat your breakfast, please. Мисалы, көбүнчө азыр кичинекей балдар тамагын анча жешпейт. Eat your breakfast, please. Эртең мененки тамагыңды жечи, сураныч. Эртең мененки тамагыңды жечи, могул глагол eat. Eat your breakfast, please. Eat your lunch, бул обед, түшкү тамак. Түшкү тамагыңды жечи, сураныч. Eat your lunch, please. Eat your dinner, кечки тамак. Eat your dinner, please. Eat your meal, please. Бул жөн эле тамак, meal. Eat your cake, please. Бул пирожныйыңды, бул тортуңду же болбосо бул эмеңди, кекстиңди жечи, сенен сураныч. Кичинекей балдарга көп колдонулат. Кийинкиси please don't eat so much. Күнүмдүк жашоодо салмак проблемасы аябай көп. Please don't eat so much. Аябай көп жебечи. Кечке ачка жүрүп, орозо кармап, кечинде аябай көп жеп аласың, анан кыйналасың түнү уктап атканда. Please don't eat. Сенден сураныч, аябай көп жебечи. Please don't eat, глагол. Please don't cry so much. Don't cry so much. Аябай көп ыйлабачы, менден сураныч.
Please, senden сураныч. Don't sleep so much. Андай көп уктабачы, сенден сураныч. Азыр карантин, бирок уктасаңыз деле болот. Биздин английский сабактарга катышсаңыз деле боло берет. Please don't speak so much. Мага айтып аткан болушуңуздар мүмкүн. Please don't speak so much. Мындай көп сүйлөөчү, болду эми башка нерсе кылалычы десеңиздер, ушул сүйлөмдү колдонсоңуздар болот. Please don't work so hard. Please don't work so much. Аябай көп иштебечи деп бизде мисалы үчүн ата-энелер көбүнчө местасында отуруп кечке иштеп жүрүшө берет го. Ата-энелерибизге, апагызга, атагызга айтсак болот. Please don't work so much. Болдучу атаке, болдучу апаке иштебечи. Эсалчы. Please don't work so much. Анча көп иштебечи деген мааниде. Кийинкиси let's work in a garden. Жүрчү эмеде огороддо, жүрчү короодо иштейбиз. Let's work in a garden. Бирөө келди же досуңузду алып келдиңиз дагы. Please, let's go. Давай сенден сураныч. Let's work in a garden. Жүрчү эмеге короого чыгып иштейли. Let's work in the room. Комнатада иштейли. Эгер азыркы жашоодо интернет, компьютерден көп нерсе болгон үчүн комнатанын ичинде эле room. Let's work in the room. Комнатанын ичинде иштейбиз. Давай комнатанда иштейбиз. Давай үйдө иштейбиз. Азыр уже карантин, сыртка чыкканга болбойт. Давай үйдөн эле иштейбиз. Let's work in the house. Үйдө эле иштейбиз. Let's work in the kitchen. Же болбосо биз берки комната бош эмес, коноктор келди. Анан отуруп компьютерден бирдемке жасаш керек эле. Анда давай кухняга чыгып алабыз. Let's work in the kitchen. Давай кухняга чыгып иш кылабыз. Ушул ишти. Thank you so much. Сабактар пайдалуу болду деп үмүт кылам. Өзүңүздөргө жакшы караңыздар. Take care. Пайдалуу болсо, өзүңүз жаңы сүйлөм курап комментарийге жазсаңыз аябай кубанабыз. Чоң рахмат.